Энергетика министрлиги 2021 жаз жай мезгилинде токтогул суу сактагычынан кошумча көлөмдөгү суунун агызылганы боюнча түшүндүрмө таратты. Анда Кыргызстандын калкын жана экономикасын зарыл болгон көлөмдөгү электр энергиясы менен камсыз кылуу, токтогул суу сактагычынын суу энергетикалык ресурстарын сактоо максатында Кыргызстан менен Казакстан энергетика министрликтери электр энергиясын өз ара жеткирүүнү ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алганы айтылат. Ага ылайык Казак тарап 2021 жылдын жаз-күз мезгилинде Кыргызстанга 900 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип жатат. Келишимдин негизинде 2021 жыл март айынан май айына чейин Казакстан 420 миллион киловатт-саат электр энергиясы алынган. Бул учурда токтогул суу сактагычына кошумча суу топтоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кыргыз тарап Казакстанга 2021 жылдын июнь-август айларында буга чейин алынган 300 миллион киловатт-саат электр энергиясын кайтарып берген. 8 декабрда Ташкент шаарында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Италия Республикасы Борбордук Азия кызматташтык форматындагы министрлердин экинчи жолугушуусуна катышты. Жыйындын негизинде темалары региондогу актуалдуу чакырыктар жана окуялар, Борбор Азиядагы жаңы мүмкүнчүлүктөр маселелери, Оганстандагы окуяларга басым жасоо менен аймактык коопсуздук, эл аралык жана регионалдык экономикалык кызматташтык, саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу багыттар, Борбор Азия менен Италиянын ортосундагы илимий кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечеги болгон. Министр Казакбаев климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдү жана суу ресурстарынын азайышы, тынчсыздандырган уран калдык сактагычтар, тоо экосистемаларын жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо маселелерин көтөргөн. Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын биринчи президенти элбашы Нурсултан Назарбаевге жолугушту. Маалыматта Акылбек Жапаров менен Нурсултан Назарбаев эки тараптуу кызматташтыктын бир катар маселелерин талкууланганы айтылат. Өзгөчө басым соода-экономикалык тармакка эки өлкө ортосундагы товар жүргүзүүнү кеңейтүү маселесине жасалган. Министрлер комитетинин төрагасы Нурсултан Назарбаевди жана казак элин Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап, жана президенти Садыр Жапаровдун атынан куттуктоо айткан. Акылбек Жапаров 7-8 ноябрь күндөрү иш сапар менен Казакстандын борбору Нур-Султанга барды. Ал Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, өкмөт башчысы Аскар Маминге жолугушту. Бишкек шаардык мэриясынын жер ресурстары башкармалыгы, муниципалдык мүлк башкармалыгы, Бишкек автоунаа токтотуучу жайлары ишканасы бириктирилип, бирдиктүү мүлк башкармалыгы түзүлөт. Бул тууралуу шаар башчысы Айбек Жунушалиев маалымдады. Жунушалиев автоунаа токтотуучу жайлар боюнча тендер жакында жарыяланаарын билдирди. Жер ресурстар башкармалыгы шаардагы жерге байланыштуу маселелерди тескөө боюнча мекеме, муниципалдык мүлк башкармалыгы муниципалдык объектилерди, муниципалдык кыймылсыз мүлктү башкаруу жана тескөө боюнча мекеме, Бишкек автоунаа токтотуучу жайлары ишканасы шаардагы акы төлөнүүчү автоунаа жайларын тескөөчү мекеме. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бир мандаттуу округдарга 5%дан ашык добуш алган 166 талапкерге шайлоо күрөөсүн кайтарып берет. Мыйзамдарга ылайык шайлоочулардын 5%дан кем эмес добушун алган талапкерлерге ошондой эле шайлоо жараксыз деп таанылган учурда күрөө кайтарылып берилет. Быйылкы парламенттик шайлоо бир мандаттуу округдардан 282 талапкер катышкан. Алар БШКнын депозиттик эсебине 100 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн салган. Жалпы сумма 28 миллион 200 000 сомду түздү. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча 5%дан кем эмес добуш алган талапкерлердин саны 155 түздү. Алардын ар бирине 100 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү кайтарылып берилет. Ошондой эле номер 27 1 май округу жана номер 29 Свердлов шайлоо округу боюнча катышкан 11 талапкерге да күрөө кайтарылат. Бул округдарда баарына каршы добушу көбүрөөк болгон, ошондуктан бул округдар боюнча кайра шайлоо өткөрүлөт. Жалпысынан талапкерлерге кайтарылып бериле турган күрөөнүн суммасы 16 миллион 600 000 сомду түзөт. Бишкек шаардык мэриясы кайтарып бере турган 8 батирди Нариман Тулеев кайра эле мамлекетке берет. Бул тууралуу ал социалдык тармактардагы баракчасына билдирди. Нариман Тулеев Айсулуу Тыныбековага берилген батирди кайра албайт. Мен соттон толук акталып чык. Мамлекет конфискациялаган мүлктүн биз караван соода борборун кайтарып алдык. Учурда оңдоо иштери жүрүүдө. 8 батирдин Айсулуу Тыныбековага берилгени кайтарылбайт. Калганын мен өз эрким менен мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берем. Жалпысынан 11 батирди беребиз. Андан тышкары дагы 5-6 батирди караштырып жатабыз. Үйлөрдөн сырткары учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги отурган Сапат центр бизнес борборун жана Үмөталиев көчөсүндөгү санариптик министрлиги олтурган имаратты дагы мамлекетке беребиз дейт ал.